Жогорку кеңештин жалпы жыйынында парламентарийлер Жогорку кеңештин социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү жаатында министрлер кабинетинин маалыматы жөнүндө токтомдун аткарылышы боюнча маалымат алышты. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети мүчөлөрүнүн маалыматын угуу тууралуу социалдык саясат боюнча комитет караган. Алгач министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул тармакта жасалган иш-аракеттер менен тааныштырды. Өлкө жетекчилигинин бул жөнөлүү эле реформалар эмес, толугу менен трансформация болсун деген тапшырмасынын алкагында билим берүү тармагында бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды жана аткарылып жатат. 11 жыл мектепте окуган бала жалпы республикалык тесттөөлөөгө катышып алгылыктуу жыйынтыкка жетпей келет. Мунун себеби тесттеги тапшырмалардын мектеп программасына дал келбегендиги болууда. Андыктан төрага Нурланбек Тургунбек уулу жалпы республикалык тесттөөлөөдөгү тапшырмаларды мектеп программасына дал келтирүү талабын койду. 11 жыл окуп туруп анан кийин экзаменге 3 ай 4 ай калганда башка жака барып окуп атышат. Ошол боюнча атайын бул эки убарачылыктын эмне кереги бар? Андан көрө ошол мектеп программасына дал келтириш керек да мунучу. Бул мен таптакыр түшүнбөйм ушуга. Канча жылдан бери айтылып келип атат. Мектепте окуган бир дагы предмет жок ал жердечи. Эки башка. Ошон үчүн бүт окуучулар акча төлөп башка мугалимдерге барып атайын даярдыктан өтүп атат. Ушундай убаракерчиликтин кереги барбы? Окуучуларга, ата-энелерге кошумча каражат кетирип, бул абдан туура эмес. Ошону силер дал келтиришиңер керек мектеп программасына. Талкууда депутат окуу китептерди жана билим берүү стандарттарына ылайыктап, эл арасында 12 жылдык билим берүү боюнча министрдин түшүндүрүү иштери чабал экенин айтып сынгалды. 12 жылдык окуу боюнча менимче сиз жакшы түшүндүрүп бере албай атасыз. Дүйнө жүзү өнүккөн мамлекеттер бул эч жагда өткөн билесиз. Биз айтып атабыз, эмне үчүн мындай кошуналар жакшы окуп атат, башкалар алар өткөн 12 жылга эрте эле. Ал эми депутат Камила Талиева 12 жылдык окутуу программасына жакшы даярдык керектигин белгилеп, элет жерлеринде мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу менен 2,5 миңге жакын мектепте психолог тартыштыгын көтөрдү. Быйыл ар бир мектепти психолог менен камсыз кылабыз дедиңиз. Кайдан аласыз? 2377 мектепке ушунча психолог кайдан табасыз? Тапшырма бердик, университеттерге грант орундарды бөлүп бердик. Ушул психологдарды, жаш өспүрүмдөргө психологдарды биз азыр окутуп баштайбыз деп айттым. Өткөл мезгил учурунда жаштар мектепте бирге окуган улан кыздар менен тил табыша албай, көп учурда өз жанын кыйган учурлар кездешүүдө. Өрөй учурган окуялар катталганда гана көңүл бурбай. Мындай жагдайларда алдын алууга эл өкүлү чакырды. Жылдын башында эле 2,5 айдын ичинде 17 мектеп окуучу балдардын трагедия менен өмүрлөрү кыйылып отурат да. Кандай иш-чаралар жүрүп атат астыда? Ошо боюнча бир маалымат берип койсоң. Бул ата-энеден ошол үй бүлөнүн ден соолугу, үй бүлөдөгү климат, үй бүлөдөгү колдоо. Бунун бардыгы мамлекеттик деңгээлде, урматтуу депутат, сиздердин да катышуңуздар менен бул өтө чоң көйгөйгө биз көңүл бурушубуз керек. Ак Булак айылында бала бакча, мектеп дагы жок. Ысык көл областы Ак Суу районунда Ак Булак айылында мектеби да, садиги дагы жок болуп атат да. Эми бар баягы ашар жол менен өзлөрү куруп алган экен. Ушуну да бир киргизип берсеңиздер. Багары жок жетим балдарды университеттерде окутуу, андан кийин аларды жумуш менен камсыз кылуу программаларын иштеп чыгуу зарыл. Жетим балдар үйүнөн тарбияланган балдардын келечеги кандай болуп атат? Ушуларга мындай жогорку окуу жайларга окутуу, жумуш менен камсыз кылуу программаларыңар барбы? Буларды биз тарбиялап эле, мамлекет тарбиялап, ошондо өстүргөндөн кийин булардын келечегине да бир көз салып коюшубуз керек да. Ал эми депутат Марлен Маматалиев Борбор калаада жол тыгындарын азайтуу максатында кант токмок шаарлары тарапка студенттик шаарчаларды ачып, аларды көчүрүү сунушун берди. Өзүңүз деле келатканда көрсөңүз керек, пробка болгон жок да. Анткени мына азыр мектептер, университеттер, студенттер бүгүн окубайт, эртең окубайт. Мүмкүн негизи эле могу кант жака студенттерди көчүрүү маселесин карап көрөсүзбү? Какой-то студенческий городок, может быть, в будущем. Анткени биз азыр развиваемся, строимся, опять строимся, может быть, в предыдущем, отныне будем только строить там деген. Жыйынтыгында аталган токтом долбоору жогорку кеңеш тарабынан жактырылды.